Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'ge "Ya Muaz, vallahi inni la uhibbuk, vallahi inni la uhibbuk." O Muaz, Allah'a ant, men seni жақсы көремін деп екі жол айтты. Анан нашыл сахабасына осият насаат кылды. O Muaz dedi, her bir namazdan keyin tömönki duanı daima okup jür dedi. Allahümme a'in ala zikrik ve şükrik ve husna ibadatik. O Allah'ım mağa jardan berginin ibadatlarыңды, sen buyurgan ibadatарды atkaruda özün küç kuvvat bergin. Jana mağa seni zikir kılууну жеңил kılgan. Jana жүрөгүмдү, көкүрөгүмдү sağa болгон ихласка, sağa болгон ibadатка ачкының, жана ошондой эле дайыма сен берген нейматтарга жүрөгүмдү шүгүр кыла турган, жүрөк кылып койгон, жана сага ибадат кылууда ыкыластуу кылгын деп мына ушул дуаны үйрөткөн экен. Мына ушул дуаны намазда салам берүүдөн алдын окуп койсок, айтып койсок, өзүбүз үчүн эле жакшылык болот экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде салам берүүдөн алдын намазда дажжалдан жана кабыр азабынан коргоо суроону, сактоо суроону бизге үйрөткөн. Мына ушул дуалардын катарында эле мына ушул дуаны дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн нерседе, буйрган нерседе жакшылык бар, кайтарган нерседе дагы жакшылык бар. Аллаху а'лам. Бис-саваб.